Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, аксакалдар, эжелер, карындаштар, энелер. Менин депутаттык программам абдан жөнөкөй, кыска, түшүнүктүү. Өлкөнү өнүктүрөйүн, өлкөнү өзгөртөйүн деген максат менен мына шайлоого катышып атам. Урматтуу шайлоочулар, эми мен өзүмдүн программам боюнча кыска айтып берейин. Соңку 4 жылдын ичинде өлкөдө олуттуу иштер жасалды. Экономикабызды көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртып, туруктуу экономикалык өнүгүүгө түшүүгө толук шарттар түзүлдү. 5 маанилүү иш-чара аткарылды. Биринчи, бекем тартип орноду. Кылмышкерлер түгө орду менен жоюлду. Тынчтык орноду. Өзбекстан менен, Тажикстан менен дайыма куралдуу кагылышуу болуп, ондогон атууларыбыз каза болчу эле. Бул маселе чечилди. Мындан сырткары темир жол курулуп атат. Кытайдан башталып, Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу өтүп, дүйнөнү бириктире турган. Бул да абдан маанилүү экономик инвесторлор тартууга. 5-чи, коррупция менен каршы аябай катуу күрөш жүрүп, жыйынтыгында мына элдин байлыгын уурдагандардын бардыгы камалып, кусуп, мамлекетибиздин бюджети 2020-жылы 8 миллиард доллар болсо, бүгүнкү күнү 17,5 миллиард долларга жетти. Ошонун натыйжасында мына социалдык, бир топ социалдык көйгөйлөр чечиле баштады. Жолдор салына баштады, ооруканалар салынып атат, мектептер салынып атат, гидроэлектростанциялар курулуп атат, дей койчу көптөгөн маселелер. Жаңы Пакта, жаңы жер, Нижний Чуй, Камышановка бардыгын айланып көрдүм. Машинага түшүп алып, кыдырып да көрдүм. Мына Мирная деген айыл бар экен. Жаңы кыштакка бардым. Ал жерде же жолу жок, же мектеби жок, же ичкенге таза суусу жок экен. Балдарын Мирная айылынан канча километр алыстыктагы мектепке алып келет экен. Ал жерге мектепке алып келсе дагы балдары 3 исменде окуйт экен. 4 исменде окуйт экен. Ар бир класста 50-60 бала окуйт экен. Эмне үчүн ушул маселе көтөрүлгөн эмес? Эмне үчүн ушул маселени мамлекеттик деңгээлде жогорку бийлик жетекчилерине жеткирип, алардан мамлекеттин өкмөттүн эсебинен акча бөлдүрүп чечкенге болгон эмес? Эмне үчүн? Анын бир гана себеби бар. Анткени бул жердин жашоочулары 5 жылда бир берилүүчү шайлоо тандоо укугун туура эмес колдонушкан. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добушуңуздарды туугандарга, кудаңарга, же болбосо айыл өкмөтүнө, же кимдир бирөөгө бербеңиздер. Добушуңуздарды сактап туруп, сарымайдай акчасын бергендерин алып кое бериңиздер. Чөнтөгүңүздөргө салып кое бериңиздер. Мага добуш берилсе макул деп кое бериңиздер. Бирок шайлоого шайлоо кабинасына кириңиздер. Шашпаңыздар, сиздерди эч ким кууп чыгарбайт. 5 мүнөт, 10 мүнөт отурсаңыздар болот. Шашпай кирип, терең дем алып, андан кийин 18 жаш деген ырды ырдап, себеби менин номерим 18 деген. Ырдап ичиңизден кыңкылдап. Андан кийин жанагындай коробкадан чыкпай туруп, Бакыт Аманбаев өзүңүздөрдүн уулдарыңызга добуш бериңиздер. Ошондо сиздер туура чечим кабыл аласыздар. Себеби мен сиздер менен дайыма байланышта болом. Ар бир айылга өзүмдүн жок дегенде 3-төн 4төн өкүлүм дайыма иштейт. Аларда менин телефонум түз болот. Алар каалаган мезгилде мени чакырышат. Мен убакыт таап келип, сиздер менен мына ушундай жолугушуп, ийри отуруп, түз кеңешип, маселени чечүүнү, маселени көтөрөсүздөр. Ошол маселени мен парламентте жогорку трибунадан кабыргасынан коюп, ошол маселенин чечилишине мен жардам берүүгө убада берем. Айткан сөздөрүңдү аткарып, ушул аракет кылганыңыз эл үчүн кызмат кылуу да көп эр жигиттин иши. Ар дайым аман болуп ишиңизди баштагансыңызга ийгиликтүү, ушу талабыңызга бардык колдоп өтүп кетишиңизди каалайм. Рахмат чоң. Рахмат. Эл соңуңуз чын болсун, элге кызмат кылып жашагансыз.
Her daim el için işte, baldarımız için el için daim talpasın işte bir düşündü kalayım. Rahmat. Yolun şıdır olsun, yoldaşın kadır olsun. Mana şu Amin. Kırgızstan'ın önü össün. Uşul önü ösüşüge senin çoğun salım koşulsun. Aşağı daim üy bilimmen avın bol, den soğukta var. Uşul turgan dualar sana arnayızda. Köptü көрген билет дейт мына. Бага сен бардык жокту көрүпсүң, көп елдерге катышыпсың, бардыгы да мына. Кудай калса программаң баары бизге жакты. Кудай калса мына аракетти кылабыз, сени колдоп депутат кылабыз. Ана мына жерде отургандар да мына бизден көп мемелер бар эми. Кудай калса сен депутат болгондон кийин баягы телефонун айтып турабыз эми бизде. Бизде асылында мына биздики көп улуттуу жерде биздики бизде лизгин дегендер, орус дегендер бар. Булар эң мем деген байлар калган берди азыр. Суу бузу тартыш постоянно. 100-дөгөн 200 гектардан жерлери бар. Sen депутат болып баргандан кейін Кудай калса биз ошолордон жазып сага беребиз да. Biraz. Olmasan uçkan bu